Canın berip babalar saktap kelgen aykül kırgız elden biz berekesin tөгүп турган acayip bakıvattı asıl kımbat жерден biz berekesin tөгүп турган acayip bakıvattı asıl kımbat жерден Ariyetin bekem karma kurpağın atalardı saktap gelgen orasın Ardaktalıp törümüzde kul olup aksakallar bata verip kubansın Ardaktalıp törümüzde kul olup aksakallar bata verip kubansın Yerim Kırgızstan, yıldızlardın jarık çolponu Bütün Kırgızstan, bütün Kırgızstan Intımaktın beken ordonu Intımaktın beken, birimdiktin beken Intımaktın beken ordonu Östümdüğün birimdikte kötörüp Өлkөбүздү гүлдөтөбүз бөлүп Алап конудан азалап дүйнөгө азаттыкты ардап өмүр Урматтуу элим, биз чынчыл баардык таза жол менен кыргыз элибиздин келечегин ойлоп баратабыз. Bütün Kırgızstan партия бул элдик партия. Биз мыйзамды сыйлаган партия. Мыйзамдуулукту орундото турган партия Кыргызстанда жалгыз партия bütün Kırgızstan партия. Сыймыгымсың менин Кыргызстан намыс жорбосу бакыт ордосу касиеттүү жерим Кыргызстан касиеттүү жерим кереметтүү жерим касиеттүү жерим Кыргызстан Сыймыгымсың менин Кыргызстан намыс жоргосу бакыт ордосу касиеттүү жерим Кыргызстан касиеттүү жерим кереметтүү жерим касиеттүү жерим Кыргызстан элим Кыргызстан жерим Кыргызстан жылдыздардын жарык чолпону Kırgızstan, ıntımaktın beken ordonu Intımaktın beken, birindikin beken Intımaktın beken ordonu Östündüğün birimdikte kötörüp Өлkөбүздү гүлдөтөбүз бөлүп Алап конудан азалап дүйнөгө азаттыкты ардап өмүр Azalap düynögö azatlıkta arda ömür sürülür Kıram Türküttöy, altın Türküttöy Sıymığımsın benim Kırgızstan Namus çorbosu, bakıt ordosu Kasiyettүү jerim Kırgızstan Kasiyettүү jerim, keremettүү jerim Biz sizlerge işenemiz. Adaletli seçim çıkarıp, yolbosa bütün Kırgızstan partiyasına sayloo protokolun gereksizler de tereң işenemiz. Osonu talap kılıp oturabız biz bugün. Gelecekte baldarımыздың gelecek üçün, kızlarımыздың gelecek üçün, bizдің жашообуздун gelecek üçün, жашоо üçün, turmuş, mıйзамдуулук üçün biz akırına çeyin güreşmeye dayarız.
Биз Бүтүн Кыргызстан партиянын артында бүгүн миңдеген, 100 миңдеген колдоочулар бүгүнкү күндө биздин чечимди, мына ушул жактын чечимин күтүп атат. Эгерде БШК бизди чындап четтеткен болсо, анда эмне үчүн бизге чечимди бербей жатат? Мына бизди аябаганда ушундай таң калтырган ушундай суроолор болуп атат. Биз ошон үчүн мына ушул жерге келдик. Башка биздин область, региондордон, райондордон келебиз деген Бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочуларыны бардыгы мына ушул чечимди күтүп атат. Биз ойлойбуз, БШК бүгүн так чечимди чыгарып берет деген чечим менен биз ушул жерге келдик. 24 сааттын ичинде бизге чечимин чыгарып бериш керек. Биз өзүбүздүн укугубузду коргош үчүн сотко ошо чечимин алып барып беришибиз керек. Сот кабыл алат. Бүгүнкү күнү чечимди бербей атат. Чечими жок, бизге кимге арызданабыз? Азыр бир күн, бир айга тете. Убакыт кетирип атат. Ошон үчүн биз мына жарандык коом уюштурулган ушу чечимди талап кылып келдик. Мына бүгүн 24 saat emez, 37 saat 11 minut boldu. Çeçim, 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 çeçim. Elçimen ırçıga bölüm жоқ деген söz var. Biz kayakka varsak ошақтықпыз. Анткени таланттуу элдики, Ленин деле айткан искусство элге таандыктыр. Мен эми жыргаганман ушул партияга келип кошулганым жок. Буга чейин, 50-ге чейин, дагы элим үчүн кызмат кылып келсем, 50ден кийин эми ушул жагынан элим үчүн, жерим үчүн деп жүрөгүм соксо ушул партияга келип кошулдум. Анан кошула эң башатында эле ушул Борбордук шайлоо комиссиясы ушундай бир чечимибизди чыгарып бербеген үчүн ушул жерге келип отурабыз. Биздин талабыбыз ушул, сотко кайрыла албай жатабыз. Эми эл журтубузда тынччылык болсун, бул күндөр дагы өтөт. Бирок Кудайдын алдында, эл журтубуздун алдында жүзүбүз жарык болгондон өткөн чоң бакыт болбойт. Мен ушул жерге акыйкатты издеп, чыркыраган чындыкты издеп келип отурам. Жыргагандан келген жокмун. Болбосо акардионду көтөрүп ырдап жүрө берсем болмок, мага артыгыраак болмок. Ошон үчүн мен ырдагым да келбей калды, чындыгын айтсам. Элим, жеримде ушул жерге келип отурам. Biz Kırgız elinin geleceğini oylap bütün Kırgızstan partiyası çınçıldıkka, tazalıkka uşul elibizдің oy tilegin atkarabız dep şaylooga аттанганбыз. Бирок биздин жолубузду тосуп, атайлап, бардык ыкмаларды колдонуп, бизди шайлоого кое бербей жатышат. Мына БШК 2 мыйзам чыгарды. Аны кандай түшүнсөк болот? Кыргыз элин баарын көрүп турат. Чындык бүтүн Кыргызстанда. Мен бүтүн Кыргызстанды эмне себептен колдойм? Мунун чынчылыгын, акыйкаттыгын, карапайым элдин турмушун жакшы түшүнгөндүгү үчүн 2010-жылдан бери колдоп келатам. Өзүңүздөргө белгилүү 2 шайлоодон өткөнбүз, аны баарыбызга белгилүү. Эми буйруса 3-сүндө мындай эл карапайым эл өзү көтөрүп, мына азыркы келгендердин баарына эч ким эч нерсе акча берген жери жок. Лейликтен келди, менде оштон келе жатышат, азыр жарымы келди. Бүт баары түнү менен өздөрүнүн жанынан, чөнтөгүнөн акча чыгарып келип атабыз. Эч ким чакырган жери жок. Баары эмне өз жүрөгүнөн мен келип атат. Себеби мен бул бүтүн Кыргызстанга келгеним себеби мен келечекти ойлоп келдим. Макул, биз союз балда жашадык, көрдүк, өттүк жакшы күндөрдө. Бирок биздин балдарыбыз бар, келечекте неберелерибиз бар. Мен именно Кыргызстан элинин бүт энелеринин атынан келип отурам, садак болоюңдар. Себеби биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин келечегин кимдин колуна тапшырып кетебиз. Ошон үчүн мен келип отурам. Мен дагы ойлойм, жогору жакта отурган биздин БШКнын комитеттин мүчөлөрү, чоңдору бүгүн бизге оң жагынан чечимди чыгарып берет деп толук ишенип, оштон келип отурам. Эми жерлерде турушат даяр болуп. Биз баарын келбегиле деп айттык. Себеби алар келсе кандай болот? Көбөйөбүз, конечно. Алар биздин чечимди качан чыгарып берет, качан биз шайлоого катышабыз деп күтүп отурган жери зарыл болуп. Биздин максатыбыз бирөө. Бул биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоо менен бирге элдик партия болгондуктан биздин заманыбыздын өзгөрүшүнө, Кыргызстандын бир жакшы бир бурулушуна баягы алып келүү максатында келип отурабыз. Андыктан
Биз БШКнын алдына келип отурабыз. Биз бир гана нерсени талап кылабыз. Менден жогоркулар да айтышты. Бизге чечимди беришин биз ушуну талап кылабыз. Ушул боюнча кете берсек, биз башка өлкөлөргө биз кул болобуз. Биз мыйзамдуулукту сакташыбыз керек. Кандай келсек, ошо катарга тизилебиз. Провокация калтырбайбыз. Ушун менен штабга кеттик. Тимурбай өзүңүз баштайсыз. Кандай катарда кетсек, ушу менен кеттик офиске чейин. Эми мындай тартиби жоктукту көрсөтөлүкпү же биз туугазыңарбы? Шо, тапшырма ошондой. Жолда провокация калды. Алдырбагыла. Калганын мынакей бар болуп сүйлөшө беребиз. Ишиңер барбы? Өстүн партиялы барып сүйлөшөбүз.